Салам достор. Мен жаңы эле бир видео көрүп силер менен бөлүшпөсө болбойт деп чечтим. Анткени ал жакта аябай сонун ойлор айтылган экен. Лиза Николс аттуу айым бар, ишкер айым. Ал ушундай мотивационный роликтер тартат жана дайым сонун ойлор менен бөлүшүп келет. Ал айым айтат, менин жашоомдо көйгөйлөр, кыйынчылыктарга кездешкенде дароо мени коркунуч каптап, анан өзүмдү жоготуп коем дейт. Ошол учурда эмне кылыш керек экени жөнүндө аябай сонун техника менен бөлүшүп кетти. Эң эле биринчи ал баса белгилеп айтат, ар бирибиздин жан дүйнөбүздө кичинекей өзүбүз жашап келебиз. Мисалы, менин жан дүйнөмдө кичинекей Сейил, Айнуранын жан дүйнөсүндө кичинекей Айнура. Анан бизде качан коркунуч, белгисиздик, ар кандай шектенүүлөр болгондо ошол кичинекей жан дүйнөбүздө жашап аткан адамдын рулда экенин байкайбыз да, дагы деле ал бизди жетектеп баратканын. Ошол кезде эмнени эске алыш керек? Кадимкидей ошол кичинекей Айнура менен, кичинекей Сейил менен маектешсе. Мисалы, ал айтат, мен өзүмдүн кичинекей Лиза менен маектешем. Лиза, эч коркпо. Мен азыр чоңмун. Мен бардык кырдаалды көзөмөлдөп турам. Сен жөн гана арткы отургучка отур дагы рулду мага бер. Мен буюрса, эң сонун айдап барам. Кыскасы, рулда өзүм болсом, бардыгы сонун болот. Сен жөн гана жай баракат отуруп, денеңди бош таштап, мага ишеним арт. Калганы сонун болот деп маектешем дагы дейт. Бул нерсе мага кадимкидей тынчтанууга, өзүмдү жоготпоого жана кийинки олуттуу кадамдарды акырындык менен таштаганга жардам берет деп бөлүшкөн экен. Ооба, чындыгында ар бирибиздин жан дүйнөбүздө кичинекей өзүбүз жашайбыз. Ошо кичинекей өзүбүзгө тек гана сүйүү керек, кабыл алуу керек, аны менен макулдашуу керек. Эгер көнүп калгандай аны жемелесек, аны урушсак, аны басынсак, анда бизден эч кандай натыйжа чыкпайт. Көп нерседен куру калабыз. Ошондуктан кичинекей өзүңөргө аяр мамиле кылыңыздар.